Ушул менин бүгүн бир нече коллегаларым белгилеп кетишти. Ушул кечээ балдардын эл аралык күнү болду. Ушул баарыңыздар куттуктап кеттиңиздер. Баарыбыз дайыма айтабыз. Балдар биздин келечегибиз деп. Бирок тилекке каршы ушул айтылган сөздөрүбүз менен кылган жумуштарыбыз дал келбей атат да. Баарыңыздар аны билесиздер. Ушуну кантип жакшыртабыз? Ушул ситуациядан кантип чыгабыз? Ошону баарыбыз кошулуп ойлонбосок болбой калды. Алмазбек Акунжанович, кечээ аябай кызыктуу окуя болду да, биз балдар менен сүйлөшүп, балдар бизге жооп жөнөтүп, биз ага жообун бергенбиз да. Суроолорду жөнөтсө, биз жообун бергенбиз. Суроолорун уксаң, эми жүрөгүң ооруйт. Ушул мектепте суук болуп атат. Окуганга баргыбыз келбей, мектепке баргыбыз келбей, үйдө калып атабыз дейт. Кышында өзгөчө тоолуу жерлерде ушундай алакыбалга келиптирбиз. Биз жылдан жыл ушул маселени карайбыз. Отопительный сезонду вроде баарыбыз 100%га даярбыз. Бүт мектептерди камсыздатып угол менен. Бирок тилекке каршы карасаңыздар, балдар айтып атышат, биз үшүп атабыз деп атат. Биз кантип окуйлу? Окуубуз келбей атат мындай суукта. Биз пальтолорубуз, курткаларыбызды кийип алып, монтип үшүп отурабыз дейт. Бүгүнкү күндө эми көтөргөн маселесин уксаң, миграциядан баштап ушул биздин классташтарыбыз суицид болуп атат деп атышат. Ушул мектептерде прививкаларды акысыз эмес, төлөттүрүп, акча алып жасатып атат деп айтып атышат. Чынын айтсам, кечээ сөзүбүз жок калды. Эмне деп буларга жооп беребиз деген мындай сөзүбүз да жок болуп калды да. Уялып, эмне кыларыбызды билбей, мен мисалы аябай жүрөгүм ооруду да. Чынын айтсам, ушул кээ бир балдар айтат, эмне үчүн бүгүнкү күндө деле ушул конвенция деп атасыздар, бирок балдар базарда тачка түртүп жүрүшөт дейт. Ага кантип жооп берели? Китептер жетишпей атат деп атат. Ушул жетишпесе, бар мугалимдер айтат экен, бар сатып ал. Эми ар бир баланын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок болот экен. Бирок бияка министрлик келгенде дайыма айтат, 90% камсыздалган китептер менен деп. Алар бизди алдашат, анан биз барып биздин жарандарыбызды алдайт экенбиз да. Анан ушинтип жалган айтып берип, чынын айтсам, ушул качан бул ситуациядан чыкканыбызды көрбөй атам, билбей атам дагы. Аябай уялдым. Анан чынын айтсам, ушул балдар менен сүйлөшкөндө биз кандай десем, өзүңдүн жоопкерчилигиңди 1000 эсе сезет экенсиң. Ушу тезирээк ушундай. Рахмат.